Соттордун адилеттүүлүгүн камсыздоо, коррупцияны түп тамырынан бери жоюу жана аймактагы көйгөйлөр жолугушууда айтылган негизги суроолордун өзөгүн түздү. Садыр Жапаров теледебаттардан атайлап качып жатат деген суроого да талапкер ачык жооп берди. Ошол пайдабы же мен теледебатка барып ушак айтышып отурганым пайдабы силерге? Мына баарыбызга ошол андан көрөкчү эл кыдырган пайда, элге жакын болгон пайда. Булардын программасы жок экен. Бир эле программасы бар экен. Жапаровду жамандаш деген эле. 10 күн, 12 күн иштедим да, ушу 32 күндүн 12 күнүн толук кандуу иштедим. Анан эми мени баягы бир 10 жыл иштегендей отчет сурап атышат да булар. Видео таратып атышат мына WhatsApp'тардан. Мен көчө ал видеосун да көрдүм. Жакамды кармадым. Кудай, ушуларга бир ыйман бере көр депчи. Күндүн катуу суугу жолугушууга келгендердин каалоосуна каршылык көрсөтө алган жок. Анткени жүрөккө жакын талапкерди колдоого, чыныгы лидерди тандоого эл өз эрки менен келди. Оңдой алган жок. Мына Садыр Жапаров 15-20 күн иштеди, ошонун ичинде алгылыктуу иштерди кылып койду. Биз ошого терең ишенип, мен өзүмдүн колум менен Жаңарга айланып ушул жерге келдим. Жаңарыкта мына бул Садыр Жапаровду абоненттер айтып атат. Бул Садыр Жапаровго күч менен келип атат. Биз мына ушул элдердин көпчүлүгү бардыгыбыз өзүбүз эле келдик. Миграцияны жок кылгын, айланайын. Биз балдарыбызды сагынып, балдар бизди сагынып, кыргыз мамлекети үчүн талаада балдарыбыз жүрөт. Ошо балдарыбызды айланайын, алып кел Кыргызстанга. Балдарыбыздын келечеги үчүн өзүбүз чын көңүлдөн Садыр Жапаровду сайлагыбыз келет. Кара Суу көп улуттуу жана калкынын саны көп өлкөдөгү алдыңкы район. Борбордук Азиядагы ири соода базары да ушул чөлкөмдө жайгашкан. Ага карабай жумушсуздукту жоюуда талалап жүргөн эмгек мигранттарын өлкөгө кайтарууда элдин талапкерден үмүтү чоң. Садыр Жапаровдун бүгүн улуулуу адамдары өз атасындай көрөт. Ал эми жаштар болсо өз атасындай көрөт деп айткан. Бул сөзүмдүн чындык экендигин бүгүн бүтүн кыргыз эли далилдеп турат. Абронун кайтарсаңыз, Кеңештау эмес, мындай тең тайлашы болгон биздин министрликте абронубуз болсо. Болот. Анан кийин билим бериш системасын эстерди молдага жеткизиңиз. Биринчи ден соолугу болсун. Экинчи ушу ишиге ийгилик. Мен эки колдоп шайлайман. Эки колдоп шайлайм. Президенттикке 18 талапкердин ичинен кара соолуктардын тандоосу номер 1 талапкер Садыр Жапаров болууда. Анын акыйкаттык үчүн күрөштөгү аракетин, элге жакын болгондугун, реформаларды жүргүзүүсүн көпчүлүк кубаттоодо. Дагы реформалардан куру жалак калып, 5-10 жылга чейин артка кетпейли. Же болбосо мамлекетибизде реформалар токтоп калып, уурулар мурдакыдай күч алып, уурдай бербесин. Мына сиздерден ушуну суранамын, ооп кетпеңиздер. Жапаровду социалдык тармактар массалык маалымат каражаттарынан тааныгандан сырткары өзү менен бетме-бет жолугууну каалагандардын катары калың. Кара Суу шаарындагы борбордук стадионго элдик лидер менен кезиккени 5000ге чукул адам келди. 10 январда кыргызстандыктар келечек үчүн добуш берип, өлкөнүн андан кийинки башкаруу формасын аныктайт. Кара соолуктарга кайрылган элдик талапкер соңку учурда күчөгөн ушак айыңдарга ишенбей, реалдуу программаларды аткарууга жана жасалган аракеттерге колдоо көрсөтүүгө чакырды.